Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatly cemaat. Birinçiden бүткүл аламды жок жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атып күн баткан, чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ушул вакытка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, дегеле ары бир кылган жакшы иштерибизди толугу менен кабыл кылган болсун. Ошонун негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган жана жашыруун кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгын түп тамыры менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелтеден бар, анын башталышы жок. Аллах Таала ары дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ары дайым туруучу, ал эч качан уктабайт. Аллах Таала ырыскы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Аллах Таала мына ушундай улуу зат, Аллах Тааланын улуктугу чексиз. Аллах Таала качан, кайсыл убакта эмнени кандай каалаган болсо, дал ошондой кыла алат. Ошондон Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өз сөзүндө айтат: "Астагфируллах, инналлаха ала кулли шейин кадир." Албетте Аллах Таала бардык нерсеге кадыр дейт. Чынында да Аллах Таала бардык нерсеге кадыр. Аллах Таала кааласа жок жерден бар кылат. Аллах Таала кааласа барыдан дагы бар кылат. Аллах Таала кааласа бүт бардыгын кайрадан жок кылат. Мына ошол Аллах Субхана Таала өзү каалап бул алам бир кезде жалгыз Алла гана бар эле, башка эч нерсе жок эле. Эми дагы бир кез келет, жалгыз Алла гана калат, башка эч нерсе жок болот урматтаган. Мына ошол Аллах Субхана Таала бул дүйнө жана ахиретте жашады, жаратты. Сиздердин эки эле жашообуз бар, дүйнө жашоосу жана ахирет жашоосу. Албетте дүйнө жашоосунда эркек, аял, мусулман, кафыр, динсиз, диндүү бардыгы жашай берет, акыбал өзгөрүп тура берет. Бирде курсан, бирде кайгы, бирде семиз, карасаң семирип кеткен, бирде карасаң азып кеткен, бирде карасаң жаш, бирде карасаң карып кеткен, бирде карасаң чачы капкара, бирде карасаң агарып кеткен. Кыскасы мына ушундай жашоо. Эми ахиреттин жашоосу кимге үчүн болот? Аллах Субхана Таала Кур'ан-ы Каримде өзү айтат: "Ал ахирату лил муттакин." Албетте ахирет жашоосу таква адамдар үчүн. Эми мына ошондон таква бүгүнкү темада Аллахтан коркуу, Аллахтын өкүмдөрүн аткаруу же Аллахтын тыюу салган нерседен тыйылуу туурасында сөз кылмакчыбыз. Анткени Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Ахзаб сүрөсүнүн 70-71 аяттарында Аллах Таала сиз бизге кайрылып өзү айтат: "Я айюхаллазина амануттакуллаха ва кулу кавлан садида." Эй иман келтиргендер, силер Аллах Тааладан коркула жана туура сөздү сүйлөгүлө дейт. Аллах Тааланын өкүмү. Аллахтан коркуңуз, анан туура сөздү сүйлөңүз. Аллахтан корксоңуз, туура сөздү сүйлөсөңүз, эмне болот? Аллах Таала өзү айтат: "Юслих лакум а'малакум." Аллах Таала силердин ишиңерди оңдойт. Демек Аллахтан корксоңуз, туура сөздү сүйлөсөңүз, анан сиздин намазыңыз намаздай болот, окуган намазыңыздан өзүңүз рахат аласыз. Качан Аллахтан корксоңуз, туура сөздү сүйлөсөңүз, үй бүлөңүздө тынчтык болот, чыныгы жашоо ошондо болот. Качан Аллахтан корксоңуз, ишиңиз, жумушуңуз алдыга жүрөт. Качан Аллахтан корксоңуз, туура сөздү сүйлөсөңүз, мына ошондо карзыңыздан кутулуштук, дүйнөдөгү ахиреттеги карзыңыздан кутулуштук оңой болот. Качан Аллахтан корксоңуз, туура сөздү сүйлөсөңүз, жаныңыздагы кошунаңыз менен, жаныңыздагы адамдар менен мамиле кылуу дагы жеңил болот. Мына ошондон Аллах Таала айтып атат: "Юслих лакум а'малакум." Аллах Таала ишиңерди оңдойт. Бардык тарабынан, дүйнөлүк иш болсун, ахиреттик иш болсун. Соода иши болсун, башка жумуш болсун, кимиси кандай абалда болсун, эки эле шарт урматтаган: сиздин жашооңуздун оңолушу, сиздин үйүңүздө тынчтык болушу, сиздин жүзүңүз бардык жерде жарык болуп жүрүштүгү эки эле нерсеге коюлган. Биринчиси Аллахтан коркуңуз, экинчи туура сөздү сүйлөңүз. Болду. Кайсыл жерде жүрсөңүз, жүзүңүз жарык жүрөт. Кайсыл жерде жүрсөңүз, кубанычта жүрөсүз. Кайсыл жумушту баштасаңыз, сөзсүз ийгилик сөзсүз натыйжасын табасыз урматтаган. Андан кийин Аллах Таала мээримдүү зат кошумча айтып атат: "Ва ягфир лакум зунубакум." Жана Алладан коркуп туура эле сөздү сүйлөсөң, Аллах Таала билбестиктен кылган, унуткандыктан кылган күнөөлөрүңдүн баардыгын кечирип жибере берет.
Albatta insoniyat kebir kunani bilib turib эле кылат. Ачыктан ачык анан эмне кылайын деп элечи. Эми ушундай болуп атат, эми аракет кылып атабыз, ниет бар. Билет, арак ичкен күнөө харам, билет. Насыбай аткан күнөө, билет. Тамеки таткан күнөө, билет. Билип туруп эле эми аракет кылып атабыз, ниет бар. Ниет кыла берип, ниетиңди жүн басып кетти го. Ниет бар деп эле жүрөт. Чүнтү жүрөт урматтуу тууган. Эми Аллах азан окшо-окшон билип туруп кылганды Аллах азанда өзү кечирет. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ Ayatın natijasında Allah Teala aytat: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah'a moyun sunsa, tıyıl salıptır dep, tıyılgan nese tolukmen tıyılsa, öküm beriptir dep atkara turgan bolsa, Peygamberimiz uşintip körüsötüptür dep toluk joluna düşe turgan bolsa, faqad faza fawzan azima. Çındığında ötö baktululukka, en çınığı iyilikке mına oşol adam жетiptir dep Allah Teala özü aytat urmatlı tuğan. Demek siz biz ne üçün kıynalıp atasız, emne üçün kaygırıp atasız, emne üçün sır berginiz kelbey jatat, tüsüңүздөн bardыгы bilim tura urmatlı tuğan. Ekele nerse, birincisi Allah'tan korkun joksuz, ikincisi til tuğra süylögen joksuz urmatlı tuğan. Mına oşonduktan Ya Allah, danışman Luqman Hakimge bir adam koy soygonga öküm berip koydu soyup geliniz. Soyup durup eki en tattуу jerini alıp geliniz. Degende makul dep soyup koydu muzdagandan keyin tili menen jürögünü bışırıp geliptir. Jep görse çınında ele tattуу. Bir kança kun ötkenden keyin kayra koydu berip uşul koydu soyup durup eki en açуу adamga jagımsız jerini bışırıp geliniz dese kayra ele tili menen jürögünü bışırıp geliptir. Taң kalıptır ötkende En tattуу жерин desem tili менен жүрөгүн алып келдиң. Азыр эң жагымсыз жерин алып кел desem дагы экөөнү алып келдиң. Эмне үчүн дегенде айткан экен. Качан Аллах Тааладан инсан корко турган болсо, эң таттуу, эң жакшы жери тили менен жүрөгү болот. Туура сүйлөйт, макул дейт, кечирдим дейт, эч нерсе эмес, жүрөгүнө албайт, кайрадан мамиле кылып кете берет. Эң жакшы жери ушул. Качан инсаният Алладан коркпой турган болсо, эң жаман жери мына ушул экен да. Тамаша деп туруп эле эмне кыла берет? Сөйөгүңө тигизип берет да. Мындай да айтып койдум дейт. Ошого дагы тарыны бересиңби деп туруп сенин өмүр бою күрөккө тургузуп кылсалат, бул тили урматтуу туган. Экинчи жүрөгү, баары сага ишенбейм дейт. Манандай болуп калды. Жок, постоянно сен ушундайсыңар. Мына сенеге эмне эң жаман жери мына ушул деген урматтуу туган. Мына ошондон Аллахтан коркууга Аллах Таала өзү чакырат. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисиге келсек, Abu Zar Cundub ibn Cunada, Jana Abu Abdurrahman Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhuma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayet kılat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "İttaqillaha haysuma kunta." Sen kayısıl yerde bolsang dagı Allah'tan korkun dedi. Çünkü kap-karangı uyda kaldın. Je olsang tokoydun içinde kaldın. Padualga kirip aldın. Kayısıl yerde bolsa dagı Allah'tan korkun. Nege? Allah Teala körüp turat, Allah Teala bilip turat, Allah Teala uğup turat urmatı tuğan. Allah Teala körüş için eç nerse toskoldu kılbayt. Allah Teala körüş için közgö dagı muhtaç emes urmatı tuğan. Wa huwa sami'un basir. Biz Kur'an'da aytып öttük. Allah aytkan al uğuçu jana körüçü. Allah'a okşaşıp turgan hiç kanday zat yok. Allah körüp turat, uğup turat urmatı. Albatta siz dagı körüp atasiz, siz dagı aytkan sözü uğup atasiz. Biroq sizdin körüşlüğünüz, sizdin uğuşuңuz çektelүү. Arkanızga ötüp ketse körbey kaldınız. Ne kılan? Alısırak ketip kala turgan bolsa ukpay kaldınız. Şıvırasa ukpay kaldınız. Ozуңду кыбыратпайсың, нормально сүйлөсөң каттуураак айтпайсыңбы деп. Укпайсыңбы? Сиздики чектелүү. Аллах Тааланыкы чексиз. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кайсыл жерде болсоң дагы, кайсыл тармакта иштесең дагы, кайсыл жумушуңду баштасаң дагы, Аллахтан корк." Nege? Allah körüp turat, Allah bilip turat, Allah Taala uğup turat urmattuğan. Oşonton alımdarımız aytkan, kayısıl yerde Allah'tan korkup ibadet kıla turgan bolsaң, ibadetin maşakatı ketet, biroq soğubu kalat. Kayısıl yerde жүрсөң дагы Allah'tan korkpay күнөө kılgan bolsaң, күнөөңдүн рахаты кетет, biroq azabı kalat деген урматтуган. Ова, тизең 2 минут титирип алды, ова, кайф деп алдың. 2 минут, 3 минут урматтуу туган. Андан кийин сен кайфың кетти, рахатың кетти, азабы түбөлүктүү калат. Албетте Allah'tan korku ыйладың, машакат болду. Maşakatın kete durmat tuğan, biroq soğuğu tübelükke kalat. Peygamberimiz ayetinin ulanısında, hadisinin ulanısında aytat: "Wa atbi'as sayyi'atel hasana tamhuha." Kaçan sen musulmansın, albatta perişte emessin urmatı tuğan. Bir günahını kılıp kaldın mı, bilbeslikten kılıp kaldın, unutup kılıp kaldın. Arkasından tezlik menen jakşılıkты kılgın, al günahını juup ketsin dedi.
Ошол заматта жууп кетсин дейт урматтуу тууган. Жана акырында айтат: "Ва халиқин наса би хулqi хасанин", адамдар менен эң жакшы кулук мүнөздө мамиле кылгын деген урматтуу тууган. Албетте биздин темабыз сен кайсыл жерде болсоң дагы, кайсыл жумушта иштесең дагы, албетте адал жумуш болсун урматтуу тууган. Ошол жерде Алладан коркун. Шеф көрбөй калды, шеф билбей калды. Шеф билсе деле унчукпайт. Жок урматтуу тууган. Allah көрүп турат, Allah билип турат, Allah угуп турат. Эртең күнү ар бир нерсенин сурагы болот. Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям узун бир хадисинде айтат: "Силер вала тахтураху тaqwa хахун, ат-тaqwa хахуна". Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейт? Ат-тaqwa хахуна. Юширу иля садри саласа марра. Жүрөгүнө 3 жолу пайгамбар көрсөтүп туруп, тaqwa мынал жерде болот. Алладан коркушлук, тақвалык мынал жерде болот. Тақва, Алладан коркушлук мынал жерде болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи ушундай көрсөткөн болот. Демек сенин кабагыңда эмес экен, сенин түсүңдө эмес экен тақвалыгың. Чүнтү мешке кирип алып, унантып кабагың салып эле күлбөй отур, астагфирулла. Тақвалык бул жерде эмес экен, урматтуу тууган. Чүнтүбү? Тақвалыгың сенин түсүңдө эмес экен, сенин жүрөгүңдө экен, урматтуу тууган. Пайгамбар саллаллаху алейхи мына ушундай деди, мына ошондон сен жүрөктөн албетте жүрөктө дей турган болсо урматтуу тууган, бизде жалпы элибизде таркаган ушул сөз бар: намаз окубайт, орозо кармабайт, сигаретти түтүндүп парылдатат, анан жүрөгүң таза болсо болду деп пайгамбарыбыз айткан. Жүрөгү таза адам Куран окуйт, жүрөгү таза адам 5 убакыт намазын окуйт, жүрөгү таза адам насвай, сигарет, арак аттуу нерседен алыс болот урматтуу тууган. Мунун баарын кылып алам, жүрөгүң таза болсо да эң негизи душадан карайт. Урматтуу тууган, мына ошондуктан жүрөгү чирип калган адам гана мына ошол сөздү айтат. Эми кандай болсо дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Силер бири-бириңерди жакын дос тутуп албагыла". Чүнтү? Мана ошо жакшы десең келсин, кем айтып отур, бирөө келет азыр отур. Кое тур, келиш керек. Жакын тутуп алдың, ана ошону ыраазы кыла албай өтүп кетесиң да. Тыгылбай нара отурсаң, анан кысып калдың. Сизге жай алып турайын, болду, кел. Мындай кылып отур, мындай кыл. Массаж кылып берейинби? Ушуну ыраазы кыла албай өтүп кетесиң, урматтуу тууган. Бирөөдү душман дагы тутуп алба. Чүнтүбү? Душман тутуп алдың, намазда туруп урушасың. Азыр чыккандан кийин тарс эле кое бересиң. Мындайса мен антип эле айтам. Болду, тойгозуп бүттү. Намаз окутасың, сен ал менен урушуп атасың. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Куну ибадаллахи ихванан". Силер Аллах тааланын бир туган пенделери болгула. Неге? Ал-муслиму ахул муслим. Се мусулман, мусулмандын агасы. Ла язлимуху, ага зулумдук кылбайт. Ва ла яхзулуху, аны кордобойт. Ва ла юказзибуху, аны жалганчыкка чыгарбайт. Ва ла яхкируху, аны кордобойт деди, урматтуу тууган. Мына ошондуктан сиз биз неген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканды кылып, Аллахтын өкүмүгө жыла турган болсок, анда албетте Алла айткан ийгиликке жетебиз. Эми сахабалардын сөзүнөн таква деген эмне? Али разияллаху анху айтат: "Кала Али ибн Аби Талиб каррамаллаху важхаху, ат-тaqwa хия ал-хауфу минал жалил". Таква деген эмне десе, Али разияллаху анху айтып берет: "Ал-хауфу минал жалил". Биринчи Аллахтан коркуу. Айттык, Аллахтан корккон адам жалган сүйлөбөйт. Аллахтан корккон адам гыйбат кылбайт. Аллахтан корккон адам Куран окуйт. Аллахтан корккон адам зикир кылат. Аллахтан корккон адам намазын окуйт. Аллахтан корккон адам ибадатын толугу менен кылат, күнөөдөн алыс болот. Биринчи ушул. Экинчи вал амалу бит-танзил. Экинчи Куранга амал кылуу. Kur'an жалган сүйлөбө деди. Kur'an мусулманды эмне бир тууганым деп бил деди. Бирөө жамандаса, ушундай бекен деп мусулманды жамандай бербе, урматтуу тууган. Эч билбесең, башка сөз жок болот болсо, мен муну билбейт экенмин. Чүнтү Kur'anга амал кылыштык. Андан кийин вариза бил калил, аз нерсеге ыраазы болуу, бул таквалыктан деди. Кичине тийип калган болсо дагы, аз болуп калган болсо да шүгүрчүлүк кылып, ушунун барыга шүгүр, жок болсо эмне кылат элем деп ыраазы болушлук, бул таквалык. Вал исти'даду ли яумир рахил, төртүнчүсү кыямат күнүгө даярдануу, бул таквалыктан деди, урматтуу тууган. Кыямат күнүгө даярдануу, азыртан эртең өлүп калсам не болот? Чүнтүбү? Азыр жүр даватка десе, мен кетип калсам ишти ким кылат деп атпайсыңбы? Эртең өлүп калсаң ким кылат, урматтуу тууган? Ошого даярдан сен. Чүнтү өлүп калсаң ким кылат? Өлүп калсаң сенин карзыңды ким төлөйт? Өлүп калсаң сенин намаздарыңды, орозаларыңды ким тутуп берет? Ошого даярдан. Сафарга жөнөштөн алдын кетиштен алдын бүтүрүп кетейин деп атасың го.
4 айda қайтып келесің, егер тірі болсаң. Бирок ошого 40 күндө қайтып келесің, 3 күндө қайтып келесің. Бирок ошого сен даярдык көрүп атасың да. Кетип калсаң 3 күн иш калып кетет экен, бүтүрүп коюп кетейин депчи. Эртең өлүп калсаң, бүт баары калып кетет урматтан. Ошону бүтүрүп коюп кетишке аракет кылышлык бул таквалыктан деген. Я Алла. Андан кийин таквалык Умар ибн Абдул-Азиз рахматуллах алейхи айткан, таква дегени лайса такваллахи бисиямин нахар вала биқиямил лайл. Таква десе күндүзү менен орозо кармап, түнү менен тахажжуд окуган бул таквалык эмес дейт. Бирок таква деген сөз эмне десе, таквалык деген Алла кайсыл нерсени арам деген болсо, ошону уккан заматта ташташлыгың, уккан заманда кайтышлыгың. Алла кайсыл нерсени фарз деген болсо, уккан заматта аткарышлыгың, мына ушул таквалык деген урматтуу туган. Албетте арабызда жок эмес күндүзү менен орозо кармаган, түнү менен тахажжуд окуган адамдар жок эмес, бар, толтура урматтуу туган. Бирок харамга келгенде качыш ушунча кыйын болуп калган да. Кечеле өткөрдүк жаңы жыл десе эми эч нерсе болбойт да, жаш балдары да. Жаш балдар эмнени түшүнбөгөндө, баары бир көрсөтүп келебиз да, эл катары депчи. Сен күндүз менен орозо кармайсың, түнү менен орозо намаз окуйсуң. Эми мен окуган менен балдар түшүнбөйт да. Мына ушундай нерселерибиз, булар жок эмес урматтуу туган. Мына ошондуктан Умар ибн Абдул-Азиз ушуну айткан экен, таква дегени сен күндүзү менен орозо кармап, түнү менен намаз окуган бул таква эмес экен. Таква деген узун кийинип алып, салла менен маскалыш кийип алып, эшек минип жүргөн жок, таква эмес экен урматтуу туган. Таква дегени эмне экен урматтуу туган? Алла кайсы нерсени арам деген болсо, ошол уккан заматта ташташлыгың, кайтышлыгың ошол таква экен. Таква деген урматтуу туган, Алла фарз деген болсо, ошол заматта аткарышы. Далилиң барбы? Эмне экен? Эми жүрөгүң таза болсо болду да. Бул таква эмес экен урматтуу туган. Я Алла. Ошондон Хасан рахматуллах алейхи айткан экен, таква болушлук үчүн сен арамдан эмес көптөгөн адал нерседен өзүңдү тыйышың керек деген экен. Хасан рахматуллах алейхи айтат, таква болуш үчүн сен арам ары турсуң, көптөгөн адал нерседен өзүңдү кармап өзүңдү тыйсаң, мына ошондо таква болосуң деген экен. Я Алла, канча да урматтуу туган, албетте сиз бизге тийиштүү, сиз бизге үлгү боло турган өтө сонун сөздөрдү айткан. Бул жерде бир окуя келиптир. Сулайман ибн Ясар деген алым өзүнүн шериги менен Мадинага барып калыптыр. Сулайман Аллах хасанада жүз берген ушундай красавчик жигит экен урматтуу туган. Өтө сулуу, Юсуф алейхисаламды билебиз, өтө сулуу болгон. Сулайман ибн Ясар бул да өтө сулуу жигит экен. Мадинага баргандан кийин Мадинанын кыздарынын эң сулуусу муну көрүп калыптыр. Билебиз урматтуу туган, араб ажам болуп туруп экиге келе бөлүнөт. Араб дегени, билебиз, арабтар ажам, арабтан башка элдерди чет элдиктер деп коет. Сиз бизди баардыгыбыз ажамбыз. Биз ажамдар арабтын кызын алганга куф эмеспиз, бара тең эмеспиз. Тең менен тези кабы менен деп коет го. Биз алардын кызын ала албайбыз. Неге? Биз аларга тең эмеспиз, алардын кыздарыгачы. Аллах хасанаталарга ушунчалык сулуулукту берген, урматтуу туган, чынында эле башкача кыздар да алар. Эми Сулайман ибн Ясарды ошонун кыздары көрүп туруп, эмне кылып калыптыр? Жакшы көрүп сүйүп калыптыр. Бул өзүнүн чатырында жатканда, ошонун кыздарынан бирөө келип туруп, алдыга отуруп, эмне деди? Өзүнүн бетиде жапкан пардасын ачып туруп, Я Алла, сулуулугуну көрсөтүп туруп, андан кийин мен сенден талап кылып жатам дегенде Сулайман ибн Ясар өнөт, тамак жейсиңби? Азыр деп туруп чыгып барып туруп, алдыга тамак алып келип койгон учурда кыз башын чайпап туруп айтты, "Жок, мен сени муну талап кылган жокмун. Аял киши күйөөсүнөн кайсы нерсени талап кылган болсо, мен дагы сенден ошол нерсени талап кылып жатам" деди да. Түшүндүк, урматтуу туган, сөздүн мааниси каяка кетти? Албетте булар ушунчалык эмне болот, диндүү адам болгондуктан күнөө ишиге барганда дагы сөздөрүн не кылган, сактап туруп айткан да, бизге окшош сразу кое берген эмес. Я Алла, мына ошенткенде Сулайман ибн Ясар рахматуллах алейхи башыны кармап алып туруп айтты, "Сени мага шайтан алып келди. Сен шайтанга
Moyun sundun dep başına karmap uşunçalık hıyлаганда, бұл болбойт экен деп туруп кыз ордунан чыгып кетип калды. Чыгып кетип калды, бул ыйлап жатып көздөрү шишип кетти, урматтуу. Тамырлары шишип кетти. Жанындагы шерге келип туруп айтат: "Сага эмне болду?" Десе, "Жакшы эле, Кудайга шүгүр. Мен жаштыкта күнөө кылгандарымды эстеп ыйлап атам." Деген учурда шерге билип калды: "Жок, 3 жылдан бери мен сени менен бирге жүрөм, мындай акыбалыңды көргөн эмесмин. Сага бир окуя болду, айткын." Деген учурда бул окуяны айтып берди. Арабтын кыздарынан бирөө келип туруп, "Экөөбүз жатайлы" деп атат. "Мен сулуулугума суктанган эмиш, мен ошого коркуп туруп ыйлап атам." Десе, досу ыйлап калды. Досу дагы ушунчалык ыйлады. Сулайман сурады: "Антама ябкика, сени эмне нерсе ыйлап атат?" Ыйлатып атат. Десе, досу айтат: "Ана ахаккун бил букаи минка." Саңа караганда ыйлаганга, тобо кылып кечирим сураганга мен укуктууракмын дейт. Неге? Себеби айтат: "Мен коркотам, эгерде мага ошентип келгенде, мен сабыр кыла албай макул деп коет элем. Аллах Таала мага алып келбей, сага алып келгениге шүгүр кылып туруп мен ыйлап атам" деген экен да, урматтуу туган. Эгер мага келгенде мен мунун макул динine сабыр кыла албайт элем, сага окшош, жок кетирип жүгүрө албайт элем, макул деп туруп ошон менен күнөө ишиге барып коет элем деп коркуп ыйлап жатам деген экен, урматтуу туган. Албетте, бул сиз бизге эмне болго? Толук үлгү. Мына ошондон канчалаган жигиттер айтат: "WhatsApp'тан жөнүндө сүйлөшүп койсо болобу?" Мындай эле байланышып турат. Жок, урматтуу туган, биздин акыбалыбыз бардыгыбыз бир дуар, бир заманда жашап атабыз, бирдей эле инсанбыз. Түшүндүңүзбү? Бирдей эле инсанбыз. Айтып келгенмин, дагы айтам, кыямат күнүндө арш эч кандай көлөгө жок болгон учурда 7 түрлүү инсан Аллахтын аршынын астында болот, көлөгөдө болот. Ошолордун бирөөсү, урматтууган, сулуу, атак, даңктуу аял кел деп чакырганда, "Жок, мен Алладан корком" деп барбай койгон эркек дейт да. Аллах Таала ушул сыноо менен бирибизди дагы сынабасын. Неге бул сыноодон бирибиз дагы өтпөйбүз? Өтпөйсүң, урматтуу туган. Туура азыр сүйлөшүп атасың, андай деп, бир күндө түнгү саат 2-де 1-де кел, үйдө эч ким жок десе, урган бойдон жөнөйсүң да. Сырашны иш чыгып калды, бирөө өлгөн окшойт деп туруп. Ал белгилүү эле, урматтуу туган. Ошондуктан Аллахтан корк. Аллах Таала эч качан мындай сыноо менен сиз биздерди сынабасын, урматтуу туган. Аллах Таала хадиси кудисиде өзү айтат. Аллах Таала айтат: "Ва иззату ва жалали инни ла ажмa'u ala abdi khawfayni wa la aminayni." Аллах Таала өзү касам ичип айтат: "Мен улуулугума, мен иззатыма касам ичип айтамын, пенденин ичиге эч качан эки коркууну, эки аманчылыкты мен салбаймын. Ман хафани фи дуnya аманту фил ахира." Ким бул дүйнөдө Алладан коркуп, Аллах Таала өзү айтат: "Менден коркуп күнөө ишиге барбаган болсо, күнөө ишини таштаган болсо, кыямат күнү эч нерседен коркпойт" дейт. Азап болуп атыр, дозокко түшүп атыр, сурак болуп атыр, эч нерседен коркпойт, урматтуу. Неге? Бул дүйнөдө Аллах Тааладан корккон. Аллах Таала өзү касам ичип айтып атат: "Ахиретте анын жүрөгүндө эч кандай коркуу болбойт" дейт. Экинчиси, ким бул дүйнөдө менден коркпосо дейт Аллах Таала. Бул дүйнөдө ким көрүп келиптир, болот да, ниет бар. Анан убакыт келсе окуйбуз да, убакыт өзү келет деп туруп бул дүйнөдө Аллахтан коркпогон болсо, ахиретте сөзсүз аны коркутамын дейт, урматтуу туган. Түшүндүңүзбү? Сурак болот, өтө каттуу болот, дозок болот, урматтуу туган. Мээрим жок болот ал учурда. Мына Аллах Таала өзү касам ичип айтты. Демек, урматтуу туган, сиз биздер Аллах Тааладан коркойлу. Аллах Таала ар бирибизге насип кылган болсун. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Иза ихшa'arra qalbul mu'min min khashyatillahi ta'ala tahatat anhu khatayahu kama yatahatat min shajari waraqaha." Качан инсан Аллахтан коркуп, момун мусулман, Алладан коркуп жүрөгү титирей турган болсо, дарактан күзүндө жалбырактар кандай болуп төгүлсө, бул инсандардын күнөөсү мына ошондой төгүлөт деген, урматтуу туган. Албетте Аллахтан коркуу бул күнөөлөрдү төгө турган нерсе. Я Аллах. Фақих Абу-Лейс Самарқанди рахматуллахи алейхи Тамбихул Гафилин китебине жазган, гафилетте жаткандарды ойготуу деген китебинде жазган. Абу-Лейс Самарқанди рахматуллахи алейхи Аллахтан коркуу 7 нерседе ачык болот дейт. Биринчиси, Алладан корком деген адам тилиден эле билесиң. Кандай билесиң? Ал жалган сүйлөбөйт,
Ал гыйбат кылбайт, ал мааниси жок эле нерсени айта берет. Анан баардыгы де маршрутка токтоп калган экен, анан качан кетет десем мен бүтпөдү эми болду дейт, анан не кылсам экен деп тияка бассам как раз келип калды. Токтотуга окшогон десем. Мында фазилет не дейт? Алладан корккан тилиден не билесиң, буга окшогон нерселерди сүйлөйт. Алладан корккан адам Кур'ан окуйт, Алланы көбүрөөк зикир кылат, таалим жерлерге көбүрөөк барат. Бул адамдын тилиден не билсең болот дейт. Экинчisi айяхафа фи амр батнихи. Алладан корккан адамдын курсагыдан не билсең болот. Алдыга койгон жерден бүт бадыгын киргизип койгон болсо өлдү анда. Муну таква деп эсептебейсиң, урматтуу туган. Албетте Аллах Тааладан корккан адам халал нерсени дагы аз жейт. Неге халал нерсени дагы аз жейт, халал нерсени дагы өлчөп жейт. Эмнеге харамга түшүп калыштыктан коркуп, урматтуу туган. Чүнкү демек ушул жерде сиз кыргыз хадисиңизди таштаңыз. Жакшы тамак кылганда турганда жаман курсак айрылсын дең, башка жериңиз дагы айрылып кетет экен, урматтуу туган. Мына ошондон не кыласыз? Бул жерден сен таквалыкты сактайсыз. Үчүнчүсү айяха фи амр басарихи. Үчүнчү таква деген адамдын көзүдөн билсең болот. Фала янзуру илал харам. Ал эч качан харамга карабайт. Ана кызы караган анда, мынаяка кетти, карай бербейт. Павроттон өтпөсө да мына антып карайт, не дейсиң деп пайрадан жакын. Көзүдөн билсең болот. Албетте Аллах Таала көздү берди, урматтуу туган, көрүсүн деп адал нерсени. Көзүң бар деп эле илип ой нерсени карай бербе. Чүнкү ит ташап кеткен болсо шондо ham карай бересиң да, көзүң бар деп эле. Мына ошондон урматтуу көзүңдү берди Аллах Таала, Куранны кара. Көзүңдү берди Аллах Субхана Таала, үй бүлөңдү, ата-энеңди кара. Ата-энеңди жылмаюу менен карасаң, кабыл болгон ажы умранын соогу берилет, урматтуу туган. Көчөдө кызды карасаң, бир карап койдуң, туура эшекпи малбы бир карадың, аял зат эркек экен, киши экен, болду, кайт тарт, урматтуу туган. Токтогун деп эле кайрадан тоңсоң, бул шайтандан, урматтуу туган, бул таквалыктан эмес. Мына ошентип, урматтуу туган, калгандагы 7-4 нерседи айттыр. Кандай болсо дагы сиз биз не кылайлы? Аракет кылайлы. Төртүнчүсү не кылтыр? Колудан фала ямуддухи илал харам, колуну арам нерсеге жөнөтпөйт, арам нерсени кармабайт. Бешинчиси, урматтаган, эки бутуну сактайт. Кино, дискотека, башка жака кете бербейт дейт. Бутун бары деп эле шалпаңдап любой жерге кете бербе, аны дагы сакта, мечитке бар, медресеге бар, ибадат кыла турган жерге бар, урматтуу туган, таква деп мына ушуну айтат экен. Аллах Таала бардыгыбызга насип кылган болсун. Ары бирөөбүз не кылайлы? Аллахтан коркушлукта, Аллах Тааладан жардам сурайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү дуа кылып сураган. Я Алла, мен сенден коркууну талап кылып сураймын деген, урматтуу туган. Демек сиз биз аны сураганга укуктуубуз. 24 саат бою сурасаңыз дагы бул татыктуу нерсе. Илахи амин. Я Рабби, айтылган сөздөргө амал кылыштыкка толук жардам бергин. Бүткөн мусулмандарды дин менетине кабыл кылгын. Бүткөн мусулмандарды я Аллахтын жүрөгүнө көрүп турат, билип турат, угуп турат деген сезимди салгын я Аллахым. Албетте сен көрүп турасың, билип турасың, угуп турасың. Билип туруп, билбей туруп кылган күнөөлөрдүн бардыгына Аллахым кечиргин. Ар бир мусулманды алганыңда дагы ыйманыбыз менен алгын. Эсеп кидер дептерибизди оң тарабынан беришин Аллахым насип кылгын. Акыр кыяматта пайгамбарыбыздын шафаатын насип кылып, жаннаттан орун берип, ошону менен биргеликте өзүңдүн жүзүңдү көрүштү Аллахым насип кылган я Аллахым. Бир рахмат кыл я.